Шербаков көчөсүнүн абалы көпчүлүктү түйшөлтчү, аңкыр чуңкурга айланып, өткөн доордун кейпин кийген. Бул азап жергиликтүүлөрдүн кыжырын келтирип, шаардык мэрияга кайрылуулар көп болчу. Учурда Кытайдан келген гранттын негизинде ремонт иши башталып, 3 чакырым жер оңдолууда. Жолдун алгачкы катмары тегизделип, жакын арада асфальттын биринчи бөлүгү төшөлөт. 12 участок жабылды. Баш аягы 49 көчө оңдолот. Ар бир көчөнүн кайсы мөөнөттө жабылып, кайсы мөөнөттө бүтөрү тууралуу маалыматтарыбыз бар. Тоголок, Молдо жана Элебесов көчөлөрү да оңдолууда. Жолдун эки жагы тегизделип, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү бөлүгү кеңейтилет. Ал эми Скрябин көчөсүнүн аянты 530 чакырымды түзүп, июнь айында бүтөрү мерчемделген. Учурда жолдун басымдуу бөлүгү аяктап, суу жүргөн арыктар да кошо оңдолууда. Элебай боюнча 450 метр, узундугу боюнча тротуарлардын бир ошондой где-то 1200 квадрат примерно. Бул июнь айына чейин полный бүтүрүүгө аракет кылабыз. Шаардын жолдорун Кытайдын China Road компаниясы оңдоодон өткөрүүгө жалпы 478 миллион юань бөлгөн. Ага 49 көчөнүн жолдору кирип, 10 көпүрө салынат. Катарында Медеров көчөсү бар. Узундугу 700 метр, турасы 15 чакырымга жетип, Тыналиев көчөсү менен биригет. Мындай эки жолду байланыштырган Аларча суусуна 3 катар унаа өтүүчү көпүрө салынып, ал октябрь айына чейин бүтөрү планда бар. Тротуарлары 2,5-3 метрден эки жак тарабында тең бар. Суу кете турган ирригациялык лотоктору кошо курулат. Бишкек шаардык мэриясы кызыл сызыктан чыккан жарандардын короолорун алууга аргасыз. Анткени жолдун аянты кичинерип, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор жоголгон. Баш ийбегендер менен мыйзам чегинде сүйлөшүп, тийиштүү чара колдонулат. Ал эми жолдун сапаты жана иштин ыргагы мэриянын карамагында. Кемчилигин оңдомоюнча кабыл албайсыз. Ал повторно кайра оңдоп туруп, анан биз экинчисиyle текшергенден кийин толугу менен ГОСко, СНИПке жооп берген, нормативдик документке жооп бергенден кийин ошонун негизинен анан кабыл алабыз. Кытайдан келген каражаттан сырткары Бишкек шаарынын бюджетинен 650 миллион сом бөлүнөт. Буга 50 көчө оңдоодон өтүп, ичине жаңы конуштун жолдору да кирет. Шаар мэриясы болсо жыл соңуна чейин жалпы 95 чакырым жолду оңдоп, пайдаланууга беребиз деп шаардыктарды ишендирет. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары.